Коронавируска байланыштуу Кыргыз-Кытай чек ара тилкесиндеги эрке штамм көзөмөл өткөрмө бекети белгисиз мөөнөткө жабылган. Мында санэпидемиологиялык департаменттин кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бул үчүн мында момдо болгон мобилдик үйлөр тургузулган. Убактылуу жайга өзгөчө кырдаалдар, саламаттыкты сактоо министрликтеринин кызматкерлеринен турган атайын топ жайгашкан. Мобилдик шаарчадагы үйлөр обочолонгон бөлмө, медициналык жабдыктар жана жылыткычтар менен камсыздалган. Кошумча дагы 10 чатыр даяр турат. Жалпы 65 жаранга место даяр болуп, дагы мобилдик үйлөр келе атат. Биз 100 адамдык расчет менен бүгүнкү күндө иш чараны уюштуруп атабыз. 24 январдан бери жабык турган чек ара бекети 4 февраль күнү Кытай тараптан Ош облусунун 22 айдоочусун кабыл алуу үчүн гана кыска убакытка ачылды. Жүгү жок оор жүк ташуучу унаалар бекетке жетпеген, обочолонгон жерде текшерилип, толук дезинфекцияланды. Ал эми ар бир айдоочу санитардык карантиндик пунктта курамында вирусолог дарыгер бар адистер тарабынан тыкыр текшерүүгө алынды. Ар биринин дени табы өлчөнүп, ооз көңдөйүнүн анализдер алынды. Айдоочуларга буга чейин да кытайлык дарыгерлер тарабынан оорунун эч кандай белгиси катталбагандыгын күбөлөндүргөн тастыктама берилген. Бардыгын температурасы нормальный, азыр бардыгын мына провизорго жаткызып атабыз. Бардыгына бирден колуна гигиенический наборлорду берип атабыз. 3 күн бизден наблюденияда турат, анан кийин кетишет. Бу жерде медиктер бардыгы наблюденияда кылат. Анан кийин бизден вирусолог врачыбыз да келген. Если подозрение болсо, онда анализ алып, анализин Ошко жөнөтөбүз. 3 күнгө чейин мобилдик шаарчаны туруктагандардын тамак ашын камсыздоо жергиликтүү бийликке, Алай райондук акимчилигине жүктөлгөн. Жолдун ыраактыгын эске алуу менен 3 күндүк азык-түлүк алдын ала камсыздалган. Аталган бекет облустун борборунан 260 чакырым алыста жайгашкан. Жергиликтүү Сарташ айыл өкмөтүнөн поварлар, андан тышкары качагарлар, бул жерде суу, таза суу жок болгондон паровозной келет. Ошо порттерге 1 тонналык шестине салып күндө таза суу ташылып келип турат. Коронавируска байланыштуу чек ара жабылгандан бери аталган көзөмөл өткөрүү бекети аркылуу бир да жаран же унаа өткөрүлгөн эмес. Бекет белгисиз мөөнөткө жабык турат. Эрке штамм автожол көзөмөл өткөрүү жайы 24 январдан бери жабык. Эч кандай жарандар, транспорттук каражаттар өткөрүлгөн жок. Машиналардын баардыгы пустой. Ушу ичкери кире турган машиналар жол жабылганына байланыштуу бул жерде турат баардыгы. Чек ара бекетине жакын тагыраагы Кыргызстандан Кытай тарапка кире турган аймакта оңго жетпеген оор унаалардын бош турган чиркегичтерин гана көрүүгө болот. Жерде турган машиналардын баардыгы негалары кетишкен, бул жерде жол жабылганда келишкен, эми ачылышы белгисиз, ачылганда келишет. Ага чейин машиналар ушул жерде турат. Ош облусунун аймагында экинчи өлкөлөр менен чектешкен 3 чек ара бекети, эл аралык маанидеги 1 аба майданы бар. Аталган жайларда санитардык карантиндик пункттар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.